Султан Раев, ай тиген сенин сарайың. Аңгеме. Жумакадырдын башына бир мүшкүл иш түштү. Ошондон бери аялынан өзүн басмырт, пас сезип калды. Баягыдай оттуу, курч мүнөздүн бири жок. Күн өткөн сайын өзүн мизи кайткан бычактай туюп, дүйнөсүн датка бастырып шалдая түштү. Эч нерсеге шайы ообойт. Жек көргөнү түн. Баарынан да аялынын түн бою чырым этпей балык сыңары булаңдап, хары оодарылып, бери оодарылып, армандуу үшкүргөнү бир тең болду ага. Аялы лаззаттуу денесине Жумакадырды имере тартып, алкымынан кумарлуу жыттаганда дүйнөсү кашая түшүп, не айла табарга дарманы жетпей, күйбөгөн жери күл болот. Эттики, аялым абал болду да, дейт ичинен кейиштүү куйкаланып. Анан не кылсын, кейгенден башка ынтасы жетпей жатса. Ырасында да жаш аялы абал болду. Минтип кумар табити араандай ачылып, сылап жыттоогуз арканып, кусадар оту албууттанып, ден соолугу чымырап, дене бою толукшуп турганда чекейиш болду иттики. Кырсык кашкабактын ортосунда беле атка тептирип алгандан бери күйөөсү ушинтип калбадыбы караан күн. Анан калса айылда Жумакадыр аялы менен бирге жатпай калыптыр. Шал менен ким жатсын? Эми аялы кантет десең, аш орду деген каңшаарлар, уудуу сөздөр жөө тумандай жойлоп кетти. Эл оозунда элек жок да. Анан калса келиндердин Жумакадырдын артынан шакаба чеккенсип, бажактап күлгөнүчү. Мындайды кулак эшиткенде Жумакадырдын жети өмүрү жерде. Башка тарга жылчыктап байкалат. Кийинки күндөрү аялы чөп чабыктан кеч кайтчу болду. Мунусуна Жумакадырдын ичи от менен жалын, жаман ою жаманга оодарыла түштү. Шектенген жери да бар. Ургаачынын чачы узун, акылы кыска. Аялым көзмө чөп салганы жүрөт го. Бир шайтанага ушинтип божурады. Чындыгында корккону да, ич күптү болгону да ушундан улам. Капысынан жаза басып, дагы бир жексурду ээришип кетсе, балеге башы белчесинен батканы ушу. Анан ким жыты сиңишмек? Мындай кишиге аялмын деп, алды санын аман сүрөгөн макулукта жакын жоломок эмес. Аялдар өзү ошондой жан. Жумакадырдын да таманы жер жыттабай шыпылдап, эки жагын элең-элең каранып, чөп чабык жүрүп аткан аңызга баратканы да ошо себептүү. Ал очойто жайылган чөмөллөргө жакындай бергенде, бирөө сесчүдөн бетер аяр басып, четирээктеги чөмөлөнүн бирине өзүн калкалап калды. Өйдөдө бышкан ай туп-тунук нур жаадырат. Кеч эңир, чегирткелердин чуру-чуусу ободо үстөмдү кылып аткандай. Жумакадыр эки караганды көрө бергенде, алакандай жүрөгү кызганычтан бир опкол жубалды. Эрдин кырча тиштелип, энең турайындар десе, жүргөнүн ээрчишип. Чындап кызганыч дүйнөсү азгырылды. Бир да дабыш чыгарбоого демденип, демин ичине жутту. Эмне кылышар экен, деп тануулорунан жанатаан быш-быш этип, энтиге чыгып аткан желин тып токтотуп пысып калды. Марзияш, мындайга кантип чыдап жүрөсүң? Аял киши деген чыдамсызыраак келчү эле, деп бери карай сүйлөнүп келе жаткан эркектин үнүнөн улам, Жумакадыр бригадир Ташбулат экендигин жазбай тааныды. Муну укканда Жумакадырдын жазылуу салаалары таштай чатыраган муштумга бирикти. Энең дурайын келчүрген. Негиле аялымды чогулуштарда жерге сууга тийгизбей мактайт десе, билдим тигет сени. Энеңди үч коргондон көрсөтпөсөм, Жумакадыр атым өчсүн. Көзү менен тырайта атчудай ызырынды. Бирок өзүн өзү тыймыш этти. Ошондой деген, мен билбепмин көрсө. Аялдын үнү кер какшык аралаш чыкты. Атаңдын башы табылбай калды, канчыксага канчык. Сагынып калсаң керек да. Иттики, эмне кылсам? Экөөнү тең таш менен сулайта чапсамбы азыр? Убалы кимге? Баарынан да мына канчыкты өлтүрүш керек. Кунаажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үзмөк эмес. Этеги бош иттин катыны десе, өлтүрөйүнбү? Жумакадыр иштен кыжырынды да, бу оюна арбала түштү. Жок, антүгө болбойт.
анда түрмөгө түшүп күнүмдүн бүткөнү ошол. Сабыр кылайынчы. Ак койдон аңко, боз койдон момундуңар силерден. Ушул аялзатка жасакерленишти ким койду дейм да? Сыртыңардан ары түртмүш болгонуңар менен ичиңерден эркексиңби деп берейин элесиңер. Билем силердин шайтаныңарды. Муну эшиткенде Жумакадырдын ит атайы кармады. Атаңдын оозурайын арам десе. Ою бузуктурбайбы мунун? Жаным кашайып мурунтан билсемчи мындайлыгын. Жерге тирүүлөй көмүп салмакмын. Мен сага көрсөтөм шалтырок. Ажалың менден сенин. Деп күңкүрөндү ташты мыкчый кармап. Ташболот Марзияга колун артымыш болду эле. Алчы колуңду тарашадай кылбай, деп Марзия кагып жиберди. Сен ушу дөөдүрөгөн оюңда эмнени ойлоп атасың, а? Көрсөң муну, тапкан экенсиң ойночу адамыңды. Марзия ары түрттү, териси жактыра бербей. Жумакадыр чөптү ыктай берип, аялынын сөзүнө жазы жарп ала түштү да, молодец катын, бош келбе, деп койду. Марзия койчу эми. Обу жок эле наздана бербе кызга окшоп. Чалыңдын өп жыттагылаганы деле көңүлүңдү кайт кылгандар. Андан башка эмнеге жарамаганың? Аның эркек кебедесин кийген эркек сүрөйүң. Мырзыке, деп Ташболоттун сөзү жалооруу чыкты. Былжырабачы, ою бузук. Түшүндүм сенин оюңду. Дагы Жумакадыр көзгө басар жан досуң деп койгонуң кандайсың? Жумакадырдан айланып кет, анын чыппалагына да тең келбейсиң. Кайсы бетиң менен дөөдүрөп айтып атасың ушуну? Бети жок десе. Обдула сүйлөдү Марзия. Ташболот чыдабай кеттиби, Марзияны кучактайын деди, өбөгө демденди. Жумакадыр чок баскандай уурунан жүткүнүп бакырып жибере жаздады. Марзия Ташболоттун олбурлуу колдорунун чеңгелинен бултаң чыга берип, беттен ары тартып жиберди. Ташболоттун бети чуу дей түштү да, калпагы жерге ыргып кетти. Жумакадырдын чери жазыла түштү. Аялынын бу кылганына жетин албай жүрөгү алка-шалка согуп кирди. Жанатан көңүлүнө элеген мажас ойлор мээсинен зырп этип учуп жок болду. Марзиянын карааны тээ караңгылыктын койнуна сиңип кетти. Ташболот жерде жаткан калпагын алып, "Айттики" десе, "Долу катын турбайбы? Шайтан алгыр" десе, деп чит түкүрүнүп ары көздөй басканда желкесине муштумдай таш тийди. Ал этип бакырып, безгек болгон эмедей жер жыттап жатып калды. Ким урганына баамы жетпей, эсиңги деңги. Жанагы шайтан катындын арты тийген го, деп Марзияга болгон киргилүү үмүтүн үздү. Ай тийген сенин сарайың, ай тийгенче карайын, ай тийгенче келбесең, азабың тартып калайын, деп аялына ичи жеби түшкөн Жумакадыр өзү кесил ырдап коюп үйүнө да жетип келди. Аялы эбак үйгө келип, кемегеге казан асып чыгарып калган экен. "Эмне болду сага, шайды отсуң го?" деди аялы Жумакадырдын жүзүнөн улам бир нерсени байкагандай. Жумакадыр аялынын кулагынын астынан акырын гана "Эрте жаталычы" деп шыбырап койду. Демейде күйөөсү минтип айтпаганына бир чети таң калган Марзия түшүнө бербей эрдин чүйрүдү. Жүзүнөн тунук ажары жылмайды.